Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадиондо оңдоо кызуу жүрүүдө. Баш аягы 100га жакын жумушчу Борбордук стадиондогу курулуш иштерине тартылып, ар бөлүктө ар түрдүү жумуштар жасалууда. Мына ушул стадионубуз реконструкция иштери боюнча биз дагы өзүбүздүн ишибизди кылып, мына кабелдик жер чубалгысын тартып, жаңылап, бул жака светти туруктуу жарык бериш үчүн иш аракеттер жүргүзүп атабыз. Ошо бул жактан 0,4 киловольт кабелин тартып келип, мына жерге жарыктык беришибиз керек, максат ошол. Ошон үчүн мына жерде казуу иштери болуп атат. Чтобы безопасность болуш үчүн жерге жаткызып атабыз ушу жерди казып. Ошол. Учурда Борбордук стадиондун дарбазасы толугу менен оңдолуп аяктап калган. Ага улай эле жанындагы тепкичтерге кымбат таштар төшөлүп бүткөн. Кире бериш бөлүгү оңдолуп, вип залдын жасалгасы уланууда. Чуркоочу тилкелерин бөлүп турган тосмолордо бетон коюлууда. Ал эми эл олтурган олтургучтар көк сары түстө болоору чечилип, буйрутма кылган отургучтар келди. Эскилиги жеткен орундуктардын түбү бекемделүүдө. Бул жумуштарды аткарууда Ош шаарынын өнүгүүсүнө кайдыгер карабаган жергиликтүү ишкерлер, демөөрчүлөр колдоо көрсөтүүдө. Мындай демилгени Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев көтөргөн. Демөөрчүлүк кылып, ушул асфальт иштери боюнча, ограждениялары боюнча биз өзүбүз жумуштарды аткарып атабыз. Бул жерде азыр фундамент коюп, огражденияга тосмолорду орнотуп, сварка иштери жүрүп атат пока. Ошо азыр менен педалит менен бул жакта вертикальный жана горизонтальный бурчтарын атып берип атам. Андан кийин бул бүткөндөн кийин Кудай кааласа биз асфальт иштерин баштайбыз. Стадиондогу жуунуучу жай, даараткананы заманбап шартта оңдоо жумуштары да ортолоп калган. Тийиштүү кызматтын өкүлдөрү иштин сапатын көзөмөлгө алууда. Бүгүн Ош шаарынын вице-мэри стадиондогу курулуш иштери менен таанышып, жумушту тездетүүнү талап кылды. Стадионубуз абалы кичине ремонт талап кылган мезгил экен. Ошого мына өзүңөр көргөндөк жеке демөөрчүлөрдүн эсебинен балдар келип, компаниялар келип, биз Ош шаарыбызга кичине салым кошойлук деген ой менен келип, бизге жардам берип атат. Мына сырт жагыны жасап атабыз, фасадный частины мына полный скамейкалар жаңы алып келтирип жасатып атабыз. Мен ойлойм, бир жуманын ичинде бүтсө керек деген оюбуз бар. Контролду кылып атабыз. Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондун оңдолушу менен спорт сүйүүчүлөрүнө жакшы шарт түзүлөт. Стадион 1960-жылы курулуп, 12 000 көрүүчүгө ылайыкташкан. Стадион капиталдык оңдоодон акыркы жолу 2000-жылы өткөн. Буга чейин стадиондогу отургучтар сынып, эскилиги жеткен дубалдардан жаракалар кеткен. 2 жыл мурун Азия футбол кубогун Ош шаарында уюштурганда, эл аралык калыстар стадиондун абалы талапка жооп бербейт деп кортунду чыгарган. Азыркы жаңы мэрибиз Таалайбек Насырбековдун демилгеси менен, демөөрчүлөрдүн демилгеси менен стадионубуз кайрадан жаңы болуп келатат. Спортсмендерге жакшы жагдайлар түзүлө баштады. Биринчиден футболисттерибизге жана ушул шаарыбыздын жеңил атлетиктерге ошол жакшы мүмкүнчүлүктөр, шаарыбыздын тургундарына, шаарыбыздын спортсмендерине жаңы стулдар коюлуп атат. Жаңы нерселер курулуп атат. Ушулар бардыгы өзүбүздүн шаарыбыздын жаштарына, шаарыбыздын элдерине болуп аткан иш-чаралар. Стадиондун 4 тарабындагы түнкү жарыктандырууда толук жаңыланып, спорт сүйүүчүлөр түнү да машыгууга ыңгайлуу шарт түзүлөөрү пландалууда. Быйыл Түрксой уюму тарабынан Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыяланган. Анын ачылыш аземи 20 апрелде жаңыдан оңдоп түзөөдөн өтүп жаткан Борбордук стадиондо өтөөрү пландалган. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.